Мынакей урматтуу достор, эң сонун чыгармага дагы көп болдук. Албетте келиңиздер, таң эртеден уйкунун кучагынан ойгонуп биз менен катарга кошулуңуздар. Себеби алдыңкы мүнөттөрдө жандуу үндө аккордеондун коштоосунда эң сонун жагымдуу чыгармаларга көп болосуздар. Сөз түрдө албетте өзгөчө чыгармалар бүгүн бизде буйруса орун алат деген толук кандуу ишеничтер бар. Болгон сыналгыдан эч кайда алыстабай биз менен чогуу болуңуздар деп биз сиздерге сунуштайбыз. Ал эми бүгүнкү куттуу студиябыздын өзгөчө коноктору десек болот. Албетте студиябызга келип калган учуру алар менен тааныштырып өтсөм, өзгөчө таланттуу агайыбыз аккордеонду өзүнүн деңгээлинде кыя черткен, ошондой эле көптөгөн таланттуу жаштардын устаты десек болот. Орунбаев Кеңеш агай, ошондой эле биздин өзгөчө шайыр кызыбыз, кыргызымдын эрке кызы, китептерди жазган акын эжекебиз, өрчү десек болот, Гүлзат Жусупахунова эжекебиз келип калды. Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Кутман таңыңыздар менен. Агай кандайсыз? Солоңуздар жакшыбы? Гүлзат эже кандайсыз? Жакшыбы? Бири-бирибиз менен. Жакшы маанайда, эртең менен эрте, жакшынакай маанайда турдук жамгырдын коштоосунда. Мисалы, ушул күз мезгили өзүнүн бир сонун кооздугун берип турган чак десек да болот да. Себебинде жамгыр жаап, айлана сары түшкө боелду. Ушул убакыттарда сүйүү келиши мүмкүнбү, агай? Албетте, сүйүү эч кандай мезгилди тандабайт. Кайсыл мезгилде сүйүү келсе, ошол мезгил ошол адамга аябай жылуу, жакшынакай сезимдер тартуулайт. Азыр коңур күз. Күздүн эң акыркы айлары берекелүү күз. Берекелүү күз, албетте. Гүлзат эже, ушул эле суроону сизге эле. Негизи сиз өр жазасыз, ошондой эле китептериңиз чыккан, көптөгөн мындай жамгырлуу таңда кандай ээргүү келет? Сүйүү тууралуу келеби же көбүнчө мен ойлойм да сүйүү тууралуу ойгосун. Көпчүлүк биз акындардан угуп келебиз, ушул жамгыр жаап отурса көбүнчө ээргүү келип калат деген сөз. Гүлзат эжекебиз кандай? Агайга суроо берип атсыңар, мен ошону айтайын деп даярданып турбайм. Өзү сүйүүнү чындап билбейм, бирок жамгырда акындарга илхам көбүрөөк келет да. Өзгөчө, ошо сүйүү тууралуу келсе керек эми, жакшыган эмне. Албетте, урматтуу достор, бизден эч кайда алыстабаңыздар. Буюрса өзгөчө жандуу үн менен жагымдуу чыгармалар сиздердин урматыңыздарга жагырат. Болгону алдыдагы мүнөттөрдө сөзсүз түрдө сиздер каалаган ырлар бизде жаңырат. Туура. Гүлзат эжекебизди караганда эле бул көкүрөктөгү эмгектери көзгө илинип экен. Ушулар тууралуу айтып кетсеңиз, эжеке, жаш эле туруп буларга аяктан беле. Кантип жетиштиңиз? Каяктан алдың не? Ооба. Рахмат суроолоруңарга. Баягы силер айткандай, таңда сонун суроолор, сонун маанай. Эң биринчи айткым келет силерге, ишиңерге ийгилик. Жалпы элибизге кутман таң дейле. Анан бул медалдар эң алгач маданияттын мыкты кызматкери, Кыргыз Республикасынын Улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү деген медалдарды, значокторду биринчи алганмын. Китептердин жыйынтыгы 3 китептин автору болуп калдым. Анан республикада ошо жазуучулар союзуна мүчө кылдым. Андан кийин мен жанымда устатым турат, агайым турат. Бизде Жалал Абад мамлекеттик университетинде Рысмай Абдыкадыров клубу бар. Клубду жетектеп канча жылдан бери түптөгөн биздин кеңеш агайлар. Ошол клубдун ардактуу мүчөсү деген значок. Андан сырткары 2017-жылы Кыргыз Республикасынын ыйык тил деген наамды алдым, төш белгини. Быйыл Кыргыз Республикасынын ардактуу инсаны деген наамды алдым. Түптүү эле алып отуруп экен да. Ар түркүн жактан келген медалдар десек болот. Болгон бир гана пешене тери менен талыкпаган эмгектин артынан келип жатат десек да болот. Агай, сизге дагы өзгөчө суроо берели. Ушул Гүлзат эже сиздин окуучуңуз деп койсок деле жаңылышпайбыз. Сизден тарбия алып чыккан, сиздин колуңуздан чыккан десек болот. Сиздин колуңуздагы жаштар ушундай сыйлыктарды алса, бир сиздерге кандай ырахат тартуулайт, ошону менен жогу кандай сыймык болот? Албетте, чынында баягы Гүлзатты мен кичинекейден бери билем. Ушу Жалал Абадка келгенден бери эле аябай ышкыбыз, биринчи аябай аракети күч, жакшы кызыгуу болсо ананда ошол сөзсүз түрдө өзүнүн кыялдары орундалат деп ойлойм да. Ошондой кыздардын биринде үйүнө аябай назик, жакшы. Анан кийин баягы көркөм дүйнөгө аябай сүңгүп кирген, табиятты кандайдыр бир сулуу көз караштар менен өзүнө жакын кабыл алган, анан дүйнөнү сулуу көз караш менен караган кыз да. Рахмат. Дал ошол дүйнөнү бир башкача көз караш менен караган инсандар бүгүн бизге кандай чыгарма аткарып берет болду экен? Кайсыл чыгарманы күтөбүз азыр? Өзгөчө
анда гүлзат. Өзгөчө. Жакшы. Анда өзгөчөм деп коебузбу? Көтөрүүчү. Ооба. Жамгырлуу таңда угуучу десек. Жамгырлуу таңда жаздын жытын чакырбай, жазым келчи деген жагымызды эстен. Жазга Билгендер болсо албетте. албетте чогуу ырдасаңыздар. Айтат го бул музыка аркылуу бардык жакка барсак болот деп жазгарды. Азыр чогуу жазга барып келебиз. Kaydan жүріп саға қабылып тарихinde бар bu canım can dergete yumuşak gülbönüm jarlığına kantanımdı can dergete yumuşak gülbönüm jarlığına kantanımdı. Bol songo kuşlar bağında anda gelip konçu şanıma Koçağından korun vereni Götürene gülüm sağına Koçağından korun vereni Götürene gülüm sağına Koçağından korun vereni Götürene gülüm sağına Мынакей. деген жаздын жыты. Мен ойлойт элем жашоодо дагы жылмайып жүрөт да дайыма карасак. Ырдаганда деле жылмайбы? Ырдаганда деле жылмайбы. Ушунчалык пайдаланып суроо берет эле. Bir күндө мисалы канча саат күзгүгө убакыт бөлөсүз? Аял заты көбүнчө айымдар күзгүгө аябай эле жакын келебиз. Той топурга барбай, жакшылыкка барбай, кайсы учурда барып күзгүндө алдыда шашып коюн 3 саат, 4 саат отурабыз. Ошол нерсеге дагы бир 15 мүнөт эле убакыт берсе керек. Ар дайыма бир Баттан күлүп, Kanга malda öspeydi. Бизде иштегилерде студенттерибизде баары таңга ушинтип сурап калышат да. Өзү эртең менен ишке келерде жарым саат убакытты сөзсүз бетиме боёкко бөлөм да, сөзсүз күзгүдө ушу жарым саат эле болгон. учурдан пайдаланып бир суроо берейин. Кирпигиңиз өзүңүздүкүбү же өкмөттүкүбү? өкмөттүн кирпиги. Бул тойдо сөзсүз өкмөттүн кирпиги болбосо ошо эмеден пайдаланып айткым келет да, биз тиги постоянно тойдо минтип кирпик кадап жүрөбүз да. Анан тойдо биринчи антракт болот, билесиңер да, убакыт өтөт. 1-2 сааттан кийин элдер бая тойдогудай кызып калганда, кызып калган эркектер келип сөзсүз кирпикти бир сурап кетишет. Бул каяктыкы деп. Бул сиздики. Агайыңарды чыгарып коду. Кирпигиңди такпай кел. Дуура. Азыр эми кыздарым бар ушинтип жүрүп калды да. Бул дагы болсо бир өзүнүн сулуулугуна берет, кам көрүү десек болот, өзүнө кайдыгер карабагандык, өзүнү сүйгөндүк десек. Ооба да, өзү сүйгөндүк. Айымдардын өзүнө эң жакшы алып жүргөн бир сапат десек болот. Албетте күзгүгө убакытты көбүрөөк бөлүңүздөр, себеби дегенде айымдар бул. Агай канча убакыт? Айымдар сулуулук. Айслам мырза агайдан да сурап коелу канча убакыт? Биз мырзалар 2000. Ооба, 2000. Секунд эле бөлөбүз. Биз бир шаштарабыз болду. Эркектерде бир эле кийим бар да. Ак көйнөк, кара костюм болду. Ошо 2 секунд болгону. Жан деле сулуу болсо болду. Туура. Сиздин жүрөктөгү сулуулук бул жүзгө чыгат дейт. Андыктан дайыма жүзүңүздөр нурлуу, жүрөгүңүздөр сулуу болуп жүрөсүн. Жан дүйнөңүздөрдү тазартыңыздар, кайсыл учурда тазартууну билбей турган болсоңуздар, албетте дал ушундай жамгырлуу таңда
терезени ачып, таза абадан дем алып жан дүйнөнү тазартсаңыздар болот. Туура. Ден соолукка камгар үчүн агай, мисалы ашкана жаатында тамактарды жеш керек экен да. Сиз кайсы тамакка жакшы көрөсүз? Ал өзүңүз шашкан учурда кайсы тамактарды жасайсыз? Өзүңүз жасап көрдүңүз беле? Дайым эле үйдө тамак жасайбыз. Мен жакшы көргөн тамактарым ушул пельмен, Жеңил тамактар. плов. Анан кийин мындай өзүбүзгө пайдалуу жашылча жемиштерден даярдалган тамактарды. Анан эртең менен эркектердин эң оңой тамагы жумуртканы куруп жеп. Эң туура. Дайым эле Гүлзат эжеке наракка чуркап аткан, берека чуркап аткан, бир карасаң базарда бул өзүнүн жашоосуна продукт кылып аткан. Бир карасаң университетте билим берип аткан. Билбейм кандай убакыт табасыз, анан ашкана жаатына кантип өзүңүздүн убактыңызды бөлөсүз дегендей. Ошо ашкана жаатында айтып атпайм, көбүрөөк суроо келет деп өзү. Мен эртең менен эч нерсе ичпейм. Ошондон да сулуулукту көрдүңүздөр, айымдар өзгөчө. Түштө гана жакшы тамактанам. Түштө жакшы тамактанам. Болду, кечинде да тамактанбайм. Мен бир күндүкүн бир эле жолу тамактанам. Чогултуп туруп эле бир, Урматтуу достор, эгер бир күндө мага дастархан үстүндө тамактанып турган болсо, тамагыңыздар таттуу болсун. Ал эми бизнестерге кайрадан эле жагымдуу чыгарма берет болот. Агай, Сиздин Гүлзат дагы бир номер аткарып берсин. Гүлзат эжекебиз. Гүлзат деп коебуз. Куссалык дегендерди аткарып агай. Сөзү таза Гүлзат Кировичевичтики. Олону Мамат Ибраим Босонкулов агайыбызга таандык. Келиңиздер. Кусалык эжеке. Саламат турган инсандардын урматына Саламаңыздар эле. Өттү күндөр кобалашкан көпөгө, жөкөн искеп өрүн толгон күндөрдө, өтө бары эле ордуну косалар, алтыракта жалгыз калдың сен өзүң, алтыракта жалгыз калдың сен өзүң, жалгыз калдың сен өзүң. Өттү жашты көз күчүнө ишенген, кете берди издеп жалган чындыкты, турмуш бийлеп кезектеги жакыда, сүйүп кеттим кара тору бир кызды, ээрчип кеттим кара тору бир кызды, кара тору бир кызды. Өрен алыс күнге толгон жап-жашы, бөпөлөктөр учпай калды кышында, чачта бурулуп топтогонбуз биз азыр, макулдуктан бир деген ушугам, макулдуктан бир деген ушугам, тагдыр деген ушугам, чачта бурулуп топтогонбуз биз азыр, макулдуктан бир деген ушугам, макулдуктан бир деген ушугам, тагдыр деген Балким бир аз кабагым көп болсок дагы. Кабагы бир көлбөйт. Кабагы эч качан бир көрбөйт. Бир шайрыраак бир ырда берейин. Ооба. Ошентип. Жаш мезгилде азыр баягы чачты Гүлзат эжеке азыр мындай сүйүүгө балкып турган чагы да. Баягы алырдайт. илгерки биздин союз мезгилинде жаштарда ушундай бир баягы кандай десек, мындай бир жакшы сезимдер болот эле да. Анан ошол сезимдерде эми жаш кезекте бир ырды чыгардым эле өзүм. Ошо бир ырда берейин. Негизи Эсимде калдуу калбады билбейм. ушул жерден бир аз кыскача суроо айтели. Балким ошол азыркы жеңебиз эмес, мурунку жеңебизге да арналышы мүмкүнбү?
азыр жашап аткан жубайыма арналган аябай азыр дагы ошолорду да айта берет, ырдап ошону ырдап берчи деп элечи. Албетте. Жалпы бизден айымдар үчүн жеңемдин жакшы көргөндөр, Силер отурайган сулуу кыздар деген. Жакшы ата көрктү көйлөп кийесиңер. Эси бар жигиттерди сүйөсүңер. Жашоодон жакшы көйлөп кийип жүрөктү өргүтүп жүрөсүңер. Эй, сулуу кыздар, бир көргөндө көзөмдөн ауруңар. Жашоодо турмуштар көзүнөн силерсиңер отурайган сулуу кыздар. Силерсиңер жотурайган сулуу кыздар. Son күндө жары кайланабы, бүтөгө күстөргө болуп сайраганбы, жүзүң турса жыл бою бүркөлбөй, жүрөгүңө жүрөк болуп тагылабы, жүрөгүңө туган болуп тагылабыз. Эй, сулуу кыздар, бир көргөндө көзөмдөн ауруңар, жашоодо турмушта күз алды, силерсиңер отурайган сулуу кыздар, силерсиңер жотурайган сулуу кыздар. Жакшынакай жибек көйлөк кийесиңер, кылыптанып көчөлөрдө жүрөсүңер. Эси бар эмгегинен таалышкан жигерди жигиттерди сүйөсүңер. Эси бар жигиттерди сүйөсүңер. Сулуулар, бир көргөндө көзөмдөн ауруңар. Жашоо көркү турмуш көркү жер алды. Силерсиңер отурайган сулуу кыздар. Силерсиңер жодурайган сулуу кыздар. Сулуулар, сулуулар. Айымдар жашоонун күзгүсү, айымдар жашоонун маңызы, айымдар жашоонун сулуулугу, айымдар үйдүн бул куту деп айтылат. Туура айттыңыз. Ошон үчүн ар дайым айымдарыбыз бар болсун дейли. Бар болсун. Гүлзат эжеке, бир поэзия жаңыртпайсыз. Албетте, белгилеп эле эжекебиздин 3 чыгарган китеби бар, албетте өзгөчө китептер: Асыл жерим тумарым, Жүрөк мунарасы жана ошондой эле Булутта арман барбы. Албетте өзгөчө китептер сек болот. Булуттар дайыма апапакай болуп турса эле арман барбы деп жазган экен. Булутта арман издеп көрөлү анда эмес эжеке, келиңиз калаган. Бул алгачкы, бул кече жакындагы эле китеп. Бул эң биринчи, эң алгачкы. Эң алгачкы китебим. Алгачкы балалыктагы китептер. 2010-жылы. Сөйлөгөндө бул бир топ жылдан бери топтогон чыгармаңыз, андан соң китепке жүргөнсүз. 8 жыл болуп калыптыр. 8 жыл болуп калды. Өмүрөт өйрөткөн деп ал. Убакыт өтөт. Келиңиз эшке кайсыл? Мен ушул сиздердин эфирден пайдаланып айткым келип атат. Баягы бизде атабыз бар, апабыз бар, баарыбыздын дүйнөбүз түгөл да. Анан баягы биз тойлорду айтып жүрбөйлүбү? Ата эне жөнүндө тойдун башында айтабыз да. Ата асказо, эне борундагы булак, бала ортосунда күйүп турган шамчырак деп. Ансарда биз ата эненин шамчырактарыбыз. Анан атам менен апама жазылган ыр бар, алгач ошондон тартылып берейин. Атама жазылган ыр: кайра келчү күндө дайым жолдосуз. Дөт атабыз сизди бекем колдосун. Жакшылыкка колдон алып жетелеп, сезимиңиз жакшы ойлорду ойлосун. О ошондой дөт атанын жолулоо, демек сиз да дөт атадай улуусуз. Жакшылыкты алга сүрөп жылдырып, жаздай жагым жакшылыктын перисиз. Сиз биз үчүн башкача бир адамсыз, аруу жансыз, акылмансыз, аярсыз, душман көзгө аркалаган намысын. Сиз биз үчүн бар түйшүккө даярсыз деген атама жазылган ырыбыз бар. Аталарыбыз аман болсун. Айтат го. Апам бар, атам бар, кайсы байдан кемим бар. Мансыңардай эң туура айтылган сөз. 5 таңан апаларыбызга. Апаларыбызга апама арнаган: балдарыңды баштап жолго жаңыча, сезилесиз бизге ыйык падыша, уул кыз менен келечекке умтулган, сиз биз үчүн касиеттүү каныша.
Сиз энесиз күндөй жылуу мээримиң, түшкө кирсе уул кызыңдын кээбири, жүрөк зырт деп түн уйкудан серпилип, ой терметип таң тососуң кээ күнү. Сиз энесиз улуу ойлорду ойлогон, умай эне теңир өзү колдогон, суудай таза дилиңизге керемет, бар болуңуз төрүбүздө ойногон. Эң сонун жазылган апалар дайыма бар болсун, апалар аман болсун. Сиз дагы мынеке өзүңүз энесиз, апанын бир түйшүгүн тартып жатасыз десек болот да. Себеби балалуу болгондо билесиң балам деп коет го, ошонусуңардай. Балалуу болгондо билесиң дегендей. Ошондой. Канчалык кыйынчылык бар экен ошол канчалык жоопкерчилигин айт, мынакей азыр айтыңчы бизге ачыгын эле. Себеби мисалы бир топ убакытка биз кичинекей кезибизде кечиккен болсок, сөзсүз түрдө ата-эне сарсана болуп бизге байланышка чыгат. Ал эми биз ошол учурда айрым учурда жаман көрөбүз. Ой, баратам. Жалаттар. Бирок эми сиз эне болдуңуз, канчалык жеңиле түйшүгү бар экен? Кээбиркилер ойлоп албасын, Гүлзат эжекебиз бойдокто. Ооба. Эми мен чынын айтып коеюн эфирде, менин бир уулум бар, бирок ата-энем багып, ата-энем өстүрүп, ата-энем чоңойткон. Чынын айтсам, баланын түйшүгүн тарткан жокмун. Студент болгондо гана менин колума келди. Тарбиялуу келди. Тарбиялуу келди. Себеби бакы күлүп коюшат го, бул кемпирдин баласы, бул шалдын баласы деп. Ошол нерсе эң сонун болот да. Эң туура Роза, ошону мен айткым келип турат. Баягы ата-эне тарбиялаган бала чында башкача болот экен. Бизде мугалимдер, мен ошо балам менен иштеген эжек агайлар мактап калышат, окуткан агай эжекелер мактап калат. Анан айтам, мен балам эмес, бул атам менен апам баласы депчи. Ата-энем алдында дагы таптакыр балам деп да айтпайм, ата-энем алдында өтпөйм дагы. Чындап тартынам да. Албетте. Урматтуу достор, албетте жашоодогу мыкты эне, жашоодогу мыкты ата агайыбыз болсо, мыкты чоң ата десек дагы болот, мыкты окутуучу, мыкты инсандар. Бүгүн бизде конокто болушту, сиздерге терең ыраазычылык. Ар дайым ийгиликтер сиздерди коштоп жүрсүн. Агай, биз сизден күтөбүз, дагы да болсо эң мыкты таланттуу инсандарды чыгарасыз деген ишеничтер бар. Сиздерге ийгиликтерди каалайбыз, дайыма бар болуңуздар. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, биз сиздер менен коштошпойбуз. Эртеңки жаңы күндө кайрадан амандашканга чейин сак саламатта туруңуздар. Аман болуңуздар. Саламатта болуңуздар.